Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Курманжан Датка тууралуу айтабыз. Курманжан Датка тууралуу далай ирет жазылган. Тарыхтагы калган далай даректүү маалыматтар бар. Жана азыр дагы иликтенип жатат десем болот. Курманжан Датка тууралуу бир эле версия менен токтоп калышыбыз мүмкүн эмес. Бир эле тарыхый окуянын бир нече версиясы эл ичинде жаралышы мүмкүн. Анын үстүнө ошол убагында жазылып калбагандыктан мындай иликтөөлөр, илимий изилдөөлөр дайыма эле болуп турат десек болот. Курманжан Датканын ушундай кошогунан элдин баары таң калып, мунун акылдуулугунан аябай ар бир кадамынан элдин баары үлгү алып турган. Ал ушунчалык таасирдүү болгон. Анын сулуулугу, анын акылдуулугу ажарын ачып, төп келип, кылымда өзү ырында айткандай, кылымда бир жаралган данакер, акылгөй, асыл зат экендиги дайыма даана байкалып турган. Ошол жылы жакында эле дагы бир туугандарынан алдым бул кабарды. Ошол жылы Алымбек Датканын жайлоосу ээрсирип калбасын, Датканы жоктоп калбасын деп Алымбек Датка менен конгон жайлоого баратып дейт. Ар аттарга алдына карап килемдерди төшөтүп салдырып, кошок кошуп өткөн экен. Эл эки жагында жардап ушундай тиктеп турган экен. Ушунчалык айылдан жайлоого чейин бир токтобостон Алымбек Датканын ушундай баатырдыгын, акылмандыгын, жигиттигин, ар намыстуулугун ырга салып баратты дейт. Элдин баары кино көргөндөй таң калып, ошондогу элдин килемди жеткиргенине таң калат. Бир эле өзүмөз бир канча аялдарды жандатып кошуп, ошо жайлоого чейин кошуп барган экен. Алымбек Датканын кыркында мынтип кошкон экен. Кынап бир белимди буусамбы бегим, Кытайдан барып кол сурап, кунуңду өзүм куусамбы бегим, кайрадан белимди буусамбы бегим, калмактан барып кол сурап, өчүмдү өзүм куусамбы бегим, оңдоп бир белимди буусамбы бегим, орустан барып кол курап, өчүмдү өзүм куусамбы бегим деп кошкондо, боз үйдүн сыртында турган Кудайархан, бул катын орустан кол сураса, калмактан кол сураса, Кытайдан кол сураса, эмин ак ордомду өрттөйт турбайбы деп Баткендеги чепти курган экен. Баткендеги чепти өзүнүн кара башын калкалаш үчүн курган экен. Мен изилдөөчү катары абдан таң калчумун. Эмне үчүн Кокон хан менен Баткендеги чептин аралыгы алыс? Буларды эмне байланыштырат дечүмүн. Мына ошол суроомо дагы Бөрбай аксакалдын берген маалыматынан жооп ала алдым. Бул Кудайархандын бекине турган, качып жашына турган чеп экен балдар. Ушул кезге чейин чеп азыр сакталып турат. Курманжан Датка орустар менен дипломатиялык мамиле жүргүзө алган, Скоблевдин кабыл алуусунда болуп, ал жерде дипломатиялык мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзө алган, кагаздарга мөөр басып, мамлекеттик документтерге, келишимдерге мөөр баскан, ушунчалык салабаттуу адам болгон. Буну качан сабаттуу болгон эле деген да суроо туулушу мүмкүн. Алымбек Датка Ошко медресе курдуруп, ошол Ошко абдан көп аалымдардын китебин жыйган экен. Ал китепте перси тилиндеги көп адабияттарды жана ошол тажик тилинде, перси тилинде окута билген мугалимдерди да жыйган экен. Ошондуктан Курманжан Датка дагы, Надира бегим дагы ушул немеден окуп, Алымбек Датканын медресесинен фарсы тилин өздөштүрүп, экөө фарсы тилинде ыр жазышкан экен. Ошондо өзбектер эмне үчүн Надира бегим фарсы тилинде жазып калгандыгын билбей отурушат да. Анын табышмактуу сыры
Надира бегим дагы Омар хандын аялы болгон да. Ошол Омар хан менен Кокон хандыгында жашап турганда Алымбектин медресесинде окуган экен. Алымбек Татканын медресесине Казандан чыккан Юлдуз деген журналдын дагы басылмасы келип катталып турган экен. Ошондой эле почта кызматтары ушул басылмаларды жеткирип туруу кызматын аткарып, ушул сакталып турган экен. 1876 жылы Кокон хандыгы толугу менен жок болгондо, толугу менен талкаланганда Жаркынайым акылдуулук кылып, Курманжан Датка экөө биригип Кокон хандыгындагы бардык документтерди, архивдик материалдарды, Алымбек Татканын архивиндеги китептерди, документтерди өрттөтпөй сактап калган экен. Мунун бардыгын Вяткин деген тарыхчы билчү экен. Бул Питерден келген практикант болуп келген тарыхчы, бирок кийин ушул Оштун тарыхын, Кокондун тарыхын изилдеген. Ал тургай Самаркандтагы Улукбектин обсерваториясын изилдеп жүргөн окумуштуу болот. Бирок бардык архив Курманжан Даткага кеткендигин билип, ошол архивди кандай алуунун үстүндө иштейт. Ошол мезгилдерде ал Ош областынан Самаркандка которулуп калат. Вяткин Самаркандта дагы жолу болуп, ал бир чыгыш антрополог Абдул Саид деген окумуштунун үйүндө квартирада туруп калат. Абдул Саид экөө эртели кеч сүйлөшүп отуруп, көп нерселерди иликтейт. Ошол учурда ал эң сонун тарых, эң сонун архив, мамлекеттик документтер Курманжан Датканын колунда сакталып тургандыгын айтат. Аны барып кантип алуунун жолун пландаштыра баштаганда жолу өзүнөн өзү чечилип, Абдул Саид туберкулездин оор формасы менен ооруп калат. Ошондо врачтар сиз тоого чыгып саамал ичишиңиз керек деген багытты берет. Ошондо Вяткин эми биздин жолубуз ачылды, сиз Алай тоолоруна барып дарыланам деп жолдомо алыңыз дейт. Алай тоолоруна жолдомо алып, экөө Алайга барышат. Курманжан Датка абдан жакшы тосуп алып, экөөнү арнап алейне чоң боз үй көтөртүп, аларды менен дайыма тыкыз байланышта иштешет. Эрте менен саамал, андан кийин дейт, биз архивдеги материалдарды карайбыз дейт. Түшкүсүн топоздун сүтү дейт. Анан дагы дейт, улантабыз дейт. Кечки бешимде дагы саамал дейт. Андан кийин дагы биздин дейт негизги көздөгөнүбүз бая архивдеги материалдык болуп калды дейт. Анан Вяткин мен иштен калдым, сен дарылана бер. Бирок баягы мен айткан багытты сен ишке ашыргының деп ал Самаркандка баса берет. Самаркандка баса бергенде Абдул Саид Камчыбектин кызы Бүйжанды жактырып калат. Курманжан энебиз Бүйжанды өзүм окшош сулуу деп жакшы көрүп, өзүн жанын алып багып жүргөн экен. Ошондо Курманжан Датка Бүйжан небереси эң чоң чыгыш антропологу Абдул Саидке турмушка кетерин укканда, экөө жактырышып калганын билгенде сүйүнөт дагы макулдугун берет. Биротол эле алыскы жолдо деп отурбай, кызды себин даярдап Абдул Саидке кошуп берет. Ошондо Вяткиндин эскерүүсү бар. Абдан көп Кашкар килемдерин, Афган килемдерин, абдан сонун шайы журкандарды, жибек журкандарды, септерди даярдап жайды дейт. Ошол эле кезде Алайдын тоолору билесиздер, таш тоолор болот. Таш тоолордун бетине моундай китептерди, кагаздарды кактап жайды дейт. Ушунчалык аздик мамиле түзгөн, анан 10 төөгө жүктөлгөн, кербендей болуп жүктөлүп, 10 төөгө жүктөлгөн сеп кетти дейт. 7 төө сеп, Бүйжандын себи, 3 төөгө жыгач сандыктарга артылган документтер кетти дейт. 3 төөлүк архив материалдар Самаркандка Абдул Саид менен Бүйжан менен кошо кетет. Абдул Саид кетип баратып айтат, кайненесин, Камчыбектин аялын, ушу апабызды да берсеңиз, алыскы жолдо, алыскы жерде Бүйжан кыйналат го, мен апамды да багып алат элем дейт. Ошондо айласы кетип турган Курманжан эне
Камчыбектин зайыбындагы кошо чогуу болсун деп кошо жөнөтөт. Ошол эле мезгилде Камчыбектин Арыстанбек деген баласы дагы сүргүнгө айдалган болчу. Ал жөнүндө дагы Курманжан энебиз кампа-кампадан толуп кеткенине күйөмүн, Арыстанбекти жаш кулум 16да сүргүнгө кеткенине күйөмүн деп ырдап жазган саптары бар. Көрдүңүздөрбү? Камчыбектин үй бүлөсү заматта бардыгы туш тарапка ушундай таралып калды. Эмне үчүн өзбектер бизден бир кылым мурун жазып койду деген маалыматыбыз мына ушул Абдул Саид менен кеткен архивден улам өзбек жазуучулары жазган экен. Өзбек жазуучулары жазып, абдан чоң чыгарма кылып жазып, Жалол Турсунов талкууга койгондо ал мындай деп айтат: мен Курманжан Алай Маликасы жөнүндө, Курманжан датка жөнүндө абдан көп жазып, эпикалык чыгармага айландыргым келет деп толкунданып, ыйлап, анан бирок мен чыгара албай, мындай немем дареметим жетпей, ушундай кыска бөлүп чыгарып атам деп ыйлап айткан жеринден кийин эле дейт, өзбектер: сен эмне үчүн Алай Маликасын мактайсың? Сен жаз, Надира бегимди көтөрүп жаз, Алай Маликасын кыскарт деп буйрук берип коет экен. Ошондон кийин бир жумадан кийин Жалол Турсунов өлөт экен. Бир жумадан кийин анын кол жазмалары жиксиз жок болот экен. Көрдүңүздөрбү? Биздеги кандай маалыматтар жок болуп отурган. Ал эми Алай Маликасы деп чыккан китеп кичинекей эле бөлүгү экен. Анан негизги бөлүгү жок болуп кетет. Ошону менен катар Вяткин менен Абдул Саид баягы архивдик материалдарды тескеп, сорттоп отуруп, бир кичинекей жибек жоолукту көрөт. Мындай түйүнчөктү. Ал түйүнчөктү чечип караса карта экен дейт, тытылган карта. Ошол кезде анан килейлеп картаны жайгаштырып караса, ал картада Улукбектин обсерваториясы Баланчанын бедесинен 10 метр чыгыш тарапта түкүнчөнүн немесинен мындай деген так жайгашкан жерин көрсөткөн карта экен. Мына ошондо Вяткин Василий Валерьянович Вяткин аябай сүйүнүп кетет дагы. Сенсация, Орта Азиядагы эң чоң сенсация деп бакырып жиберген экен. Көрсө, Орта Азияда биринчи болуп курулган обсерваториянын орду табылды, аныктамасы табылды деп, мына менин издегеним ушул. Мен өмүр бою издеп жүргөн эмгегим ушул. Эми мен өлсөм, мен силерден суранам, мына ушул дөбөчөгө койгула дейт. Өлгүн. Вяткин өлгөндө айтканындай ошол дөбөчөгө коюлат. Ошол дөбөчө азыр Дуслик мазары деп айтылат экен. Мындайча айтканда, ал жерде бир эле өзбектер эмес, мисалы башка улуттагы элдер дагы көмүлгөндүктөн Дуслик мазары деп, Достук мазары деп аталып калган экен. Мына ошентип алар Орта Азиядагы астрономиялык илим биринчи дүйнө жүзүндө жаралып, аны кыргыздар жараткандыгын, жана Самарканд кыргыздардын жери болгондугун, ошондой эле Улукбектин тарыхы жөнүндө, таржымалы жөнүндө эч качан динден илим жогору болбош керек деп Улукбекти Ташбаранга барып өлтүргөн, Ташбаранга алып өлтүргөндүгүн, жана бир канча илимдерди жок кылгандыгын жөнүндөгү маалыматтар мына ушул Вяткиндин жардамы менен ачылып тарыхта калган экен. Биздин изилдөөлөрүбүз, менин Курманжан датка жөнүндөгү изилдөөлөрүм мына ушундай. Эми мен силерге айтарым. Дагы бир Курманжан датканы изилдеп отуруп, ал өзүн толуктап турган бир кубулушка мындай күбө болдум да. Курманжан датканын ырларын, кошокторун изилдеп отуруп, кошоктордон эмнени таптым? Кыргызстандын түштүк бөлүгү кошоктордун абдан бай казынасын жараткан. Ушул кезде дагы кошоктор жандуу өнүккөн. Ушул кезде дагы кошокчулар абдан тематикалык айткан, жакшы өнүктүргөн десек болот. Мен ушу Курманжан датканын кошокторун карап отуруп, кошоктор кыргыз элинде, же болбосо Кыргызстандын түштүк бөлүгүндө айрыкча 5 учур менен, 5 этап менен, ошо 5 тематикада айтыларына көзүм жетти. Ал деген неме? Мисалы, биринчи угузуу кошок болсо, экинчиси өлктүн үстүнө баргандагы учурчак менен айтылган кошок болсо, үчүнчүсү
өлүктү жууп үйдөн чыгарып бараткандагы кошок болсо, төртүнчүсү мүрзөгө коюп келгендеги кошок болсо, бешинчиси ашында айтылуучу жыйынтык кошок экен. Булардын бардыгы бирин-бирин кайталабаган, бирин-бирине окшобогон тематикада айтылгандыгын, ошол тематикада кыргыздар айта билгендигин ажыратууга болот. Мен ушунун бардыгын мисал менен мүмкүн болушунча изилдеп, кошоктун 5 учуруна мисал келтирдим. Бир учкай айтып кетсем, угузуу кошогу кыргыздар билесиздер, комуздун күүсү менен же табышмактуу ыр менен угузган. Ал эми өлүктү угуп үстүнө бараткандагы учурчак менен айтылат дедик. Аны мисалы жайылган сууну кечпедим, жаның барда жетпедим, жаның барда мен жетсем болбойт белем садага деп мындай ошол учурчак менен айтылган. Ал эми өлүктү жууп чыгарып баратканда айдай бир жаркын жүзүң эми ай тийбес жерде калабы деген мааниде ырдаган. Өлүктү коюп келгенде касиеттүү денеңди карачын басып калдыбы, айдай бир жаркын жүзүң эми ай тийбес жерде калдыбы деп өткөн чакта ырдап атат. Көрдүңөрбү? Андан кийин жыйынтык кошогунда жаткан бир жериң эңкейиш, Кудайым берсин кең бейиш, же болбосо мен эми кайрат кылайын, мындан ары сен эми бейишти аралап жүргүн деген бир жакшы жыйынтык сөздөр менен жыйынтыктаган. Мына ошентип ар бир тематикага кыргыздардын айта билгендигин мисал келтирип, толуктап, өзүнчө илим катары далилдөөгө аракет кылдым. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн Курманжан датка боюнча илимий изилдөөлөрдүн 2 бөлүгү менен тааныштыңыздар. Кийинки көрсөтүүдөн кезигишкенче саламатта болуңуздар.